23 январь. Кудайга түз барыңыз. Ошол күнү атамдан менин ысымым урматына сурайсыңар. Ошондо мен силерге атамдан силер үчүн өтүнүп сурайм деп айтпайм. Анткени атам өзү силерди сүйөт. Себеби силер мени сүйөсүңөр жана Кудайдан келгениме ишендиңер. Жакан 16-бөлүм 26-27 аяттар. Кудайдын уулу канчалык деңгээлде арачы болсо, аны ошончолук гана колдонуңуз. Иса, ошондо мен силерге атамдан силер үчүн өтүнүп сурайм деп айтпайм дейт. Башкача айтканда, атага биз түз бара албай тургансып, Иса ортобузда арачы боло бербээрин айтып жатат. Эмне үчүн? Анткени атам өзү силерди сүйөт. Бул абдан таң калыштуу. Иса бизге кудуреттүү Кудай өзүнүн алдына биздин түз барышыбызды каалабайт деген ойдон алыс болушубуз керектигин эскертип жатат. Биз Кудайга түз бара алаарыбызды ал төмөнкүдөй мааниде айткан. Мен силердин өтүнүшүңөрдү Кудайга алып барбайм. Силер ага өзүңөр түз кайрылсаңар болот. Ал силерди сүйөт. Силердин кайрылышыңарды каалайт. Ал силерге каарданбайт. Албетте, эч бир күнөөкөр адам Исанын каны аркылуу гана болбосо, атанын алдына такыр бара албаары толук чындык. Еврейлер 10-бөлүм 19-20 аяттар. Ал азыр биз үчүн арачылык кылат. Римдиктер 8-бөлүм 34 аят, Еврейлер 7-бөлүм 25 аят. Ал азыр атанын алдындагы биздин жактоочубуз болуп саналат. 1-Жакан 2-бөлүм 1 аят. Ал Кудайдын тактысынын алдында турган биздин башкы кызмат кылуучубуз. Еврейлер 4-бөлүм 15-16 аяттар. Ал атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт дейт. Жакан 14-бөлүм 6 аят. Ооба. Бирок Иса бизди өзүнүн арачылыгын өтө эле ашыкча колдонуудан сактайт. Ошондо мен силерге атамдан силер үчүн өтүнүп сурайм деп айтпайм. Анткени атам өзү силерди сүйөт. Иса атанын жанында. Ал атанын бизге каршы козголгон каарынын кайтканын дайыма күбөлөндүргөн тирүү жана түбөлүктүү күбө катары ошол жерде турат. Бирок ал жерде бизге арачылык кылуу үчүн же бизди атадан алыс кармоо үчүн же атанын жүрөгү бизге карата ачык эмес экенин, анын бизге жакшылык кылууга көңүлү жок экенин айтып туруу үчүн турган жок. Тескерисинче, ал анткени атам өзү силерди сүйөт деп жатат. Ошондуктан атанын алдына барыңыз. Ага кайраттуулук менен жакындаңыз. Еврейлер 4-бөлүм 16 аят. Чоң үмүт менен барыңыз. Атабыз бизге жылмаюу менен карайт деп үмүттөнүп барыңыз. Коркконуңуздан эмес, кубанычка батканыңыздан титирөө менен барыңыз. Иса, мен Кудайга жол ачтым. Эми ал жолду тосуп туруп албайм деп жатат. Барыңыз.